Өрт құтқару қызметі? Саламатсызбы? О, адресті айтыңыз. Эмне күйіп атат? Эртең менен 101 кызматына Ош эл аралык аэропортунун аймагында жайгашкан май коюучу комплексинде өрт чыккандыгы тууралуу чакыруу келип түшкөн. Окуя болгон жерге номер 13 өрт өчүрүү, алдын алуу жана авариялык куткаруу бөлүмү жетип барып, телсиз жоону толугу менен көзөмөлгө алды. Ош шаарынын Осман Ойл компаниясында өрт кырсыгы катталды деп маалымат түштү саат 10 чамасында. Ошол эле учурда биз өздүк курам менен биргеликте жана атайын спец техникалар менен биргеликте айтылган жерге 5 мүнөт аралыгында келип, айтылган участкада өзүңүздөр көрүп жаткандай 2000 кубтук резервуарда өрт кырсыгы катталганды ошонун толугу менен өчүрүүгө аракет кылдык. Өчүрүүнүн аракетинде ушул жерде атайын өздүк көбүрүктүк менен жана суу кошумча суу менен өчүрүлүп, азыркы учурда өрт толугу менен жоюлду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгы өрт коопсуздугун камсыздоо максатында мындай машыгууларды байма-бай өткөрүп келет. Бул жолу уюштурулган машыгуунун максаты өрт өчүрүүчүлөрдүн чеберчилигин арттырып, ар кандай кырдаалга даярдыгын жогорулатуу. Ош башкармалыгы менен биргеликте тактикалык өрт өчүрүү машыгууларын өткөзүп атабыз. Машыгуу өтө чоң деңгээлде өтүп атат. Бул машыгуунун бирден бир себеби албетте өрттүн алдын алуу. Биз мындан кийин дагы өрт өчүрүүчүлөр менен тыгыз байланышта, тыгыз бирге чогуу иштешебиз. Компаниянын өзүнүн ыктыярдуу тобу бар. Ошолордун иштөө өрт учурунда кандай ишти кандай алып барат, ошонун кайра машыгуу болгондо алар өздөрү биз келгенге чейин өрттү эртерээк өчүргөнгө аракет кылган. Ошолордун ыкчамдыгын андан сырткары башкарма өрткө каршы кызматынын өрт өчүрүү маалындагы ыкчам аракеттерин күчөтүү боюнча негизги максат ошол да. Белгилей кетсек, 2025-жылдын башынан бери Ош шаарында 23 өрт кырсыгы катталып, жалпысынан 20 миллион сомдук материалдык чыгым келтирилген. Нурастан Бактыбеков, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.